Багбан Акай Маткеримовдун чарбагында 1,5 миң түп шабдаалы бар. Чолпонбай айыл аймагынын тургуну 6 жылдан бери шабдаалы сатып кирешет алат. Быйыл дагы шабдаалылардын шагы ийилгиче мол түшүм берип, багбанды кубанткан. 1,5 миң түптөн 3 тоннага жакын түшүм алабыз. Быйылкы баа өтө жакшы болуп атыр, 80-90 сом болуп атат. Жылда мындай баа болгон эмес, быйыл жакшы баа болуп атат. Сатуу жагында бизге кыйынчылык деле туудурбайт. Өзүбүздүн Кировкада базардан эле кардалар ошол жерден алып кетет. Бул биздикин бир жеген киши уже заранее эле чалып уже неме кылып, таладан көбүнчөсү таладан келип алып кетишет. Шабдаалынын бул сорту абдан даамдуу жана ширин. Багбан шабдаалынын көчөттөрүнүн атайын издеп 2016-жылы Баткен облусунда Кызылкыя шаарынан алып келген. Бак жерге ыңгайлашып 1 жылдан кийин эле мөмө бере баштаган. Шабдаалын жакшы көрдүм, жакшы баа болот, чоң болот, кирешелүү тармакта экен. Будан дагы көп кылып отургузганга ниеттерибиз бар. Багбандын багында шабдаалынын 2 сорту бар. Бири жылмакай, экинчиси түктүү. Аталган мөмө таластын климаттык шартына жакшы өсөрүнө адистер белгилеп, шабдаалынын бактарын көбөйтүүнү сунушташат. Красный Москва бул эрте бышуучу шабдаалга кирет. Красный Москва Баткен областында уже түгөнүп барат, бизде чыгып атат. Бунун даамдуулугу дагы, сапаты да абдан жакшы болот. Мындан кеч сорттору да бар. Мисалы Элберт деп коет, поздний, алар августтун 15-20-сынан кийин бышып баштайт. Артыкчылыгы алар түгөнгөн учурда биз сата алабыз. Баткенде мисалы 1 гектардан 1,5-2 миллионго чейин пайда табышат. Биз азыр фасоль тигип алып, бир 100 миң сомго сүйүнүп атпайлыбы? Баткенде 1,5 миллион, 2 миллионго сатышат. Талас облусунда шабдаалынын Бакай Ата жана Кара Бура райондорунун багбандары гектарлап өстүрүүгө аракет кылып жатышат. Багбандардын шабдаалысы жергиликтүү дүкөндөрдө сатылууда. Мадина Ормонбекова, Кайнар Ормонов, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Талас облусу.